Асанов Тилек Асанович. Тилек Асанов Манас эпосунун Алмамбеттин окуясы, Талчокунун көрүнүшү, Алмамбет менен Чубактын чатагы, Каныкейдин тай торуну чапканы, Алмамбеттин Карагул менен жолугушуусу аттуу окуяларын айтат. Кийинчерээк Сейтек эпосунда толук айтып келет. Асанов Тилек Асанович. Репертуар Асанова состоит из следующих эпизодов эпоса Манас: история Алмамбета, Талчоку, ссора Алмамбета и Чубака, скачки Тайтору, встреча Алмамбета с Карагулом. Позже он стал исполнять и третью часть трилогии эпоса Манас Сейтек. Часто встречался с известными монасчи Азизовым, Атабековым, Мамбеталиевым и был свидетелем их выступлений. Считает своим наставником Азизова, оказавшим ему огромное влияние. Қалың елдің көрілігі ошу кезде тимеле жушаған ой той көрінді көрсі көңіл бөлінді көк асқар тояй күлің бет алдын тазың қоқты еми қарап тұрғанда. Июндун 15-нан баштап бул бүткүл дүйнөлүк эпос айтуучулардын форуму башталды, биринчи форуму. Буга чейин мындай форум болгон эмес. Биринчи күнү Бишкекте болду. Расмий бөлүмү Бишкекте болду. Андан кийинки экинчи күнкүсү Караколдо болду. Үчүнчү бөлүмү болсо мына бүгүн ушул Ыскөл областынын Ак Суу районуна караштуу Жыргалаң айылында, Шакты Жыргалаң айылында, Тулпар таштын жанында болуп атат. Бул эң жакшы деңгээлде мындай таасирдүү жакшы болду да. Буга 8 өлкөдөн, 8-9 республикадан өлкөдөн келиптир эпос айтуучулар. Ошо менен бирге эле ошолор менен чогуу илимий изилдөөчүлөр, окумуштуулар, илимдүү билимдүүлөр чогуу келген экен. Бул форум мындай айтканда мен үчүн өтө таасирдүү болду десем болот. Мен буга чейин болгон эмес да, сиздер айтып коюп эле кетип калчусуздар да, тоорабы? Ооба. Мурун болсо мындай башка мамлекеттин эпос айтуучуларын мындай телевизордон көрүп жүрчүмүн да. Анан бирок жанынан көрүп уккан башкача экен. Алар менен таанышып, чогуу аралашып жүрөбүз. Бирок ушул форум эми ушу менен эле чектелип, ушу менен токтоп калбай, ушул эми жылыга өтсө деп ойлойм да. Жылыга өткөрсө абдан жакшы болот эле. Бул ушуну өткөрүп элге жайылса, ушуну эл көрсө дагы, баякы элдин дагы аң сезими, ой жүгүртүсү да өзгөрүп, анан ушундай иш чараларда баякы бир өзгөчөлүк пайда болот эле дейм да.